Рахмат, урматтуу төрага, Аида Касымалиева, СДПК. Негизи азыр мага жанагы жумуштан кеткен социалдык коргоо министрлиги боюнча чуу токтоду десем, токтогон жок. Мен азыр премьер-министрдин көзүнчө дагы айтып коеюн дедим эле. Ал министр кызматтан кетсе дагы жумушуна барып, мыйзамсыз бир токтомдорго кол коюп атат, мыйзамсыз иштен кетирип атат. Кызматкерлер чалып атат. Азыр мына Кактус медиага да чыкты. Негизинен кечээ Ысык көлгө биз көчмө жыйынга барганда дагы ал жерде абдан көп жөлөк пулдар боюнча маселе болду. Элдин көбү жөлөк пул ала албай, сүйүнчү ала албай жатканда аны каржы министригинин орун басары дагы кечээ тактап берди. Элдин көзүнчөчү 1 миллиард 300 миллион экономдоп калышкандагы ал акчага унаа 59 унаа жана интернаттарды ремонттойм деген каты бар экен да. Ушуну мен текшерүүгө берем. Жана урматтуу өкмөт, Ашырбек Мойдунович, сиз дагы жазып алсаңыз, ал жака башкы прокуратура, андан тышкары АКС дагы барыш керек, текшериш керек. Эмне себептен министр жумуштан кеткенден кийин ар бир райондун начальнигин чакыртып алып, ошол экономдоо боюнча сөз жүргүзүп жатат. Бул негизи кылмыш иши, мамлекеттин ишине кийлигишүү. Жумуштан кеткенден кийинчи аны билип койсун да. Жумуштан кеткенден кийин министр андай кадамдарга барбаш керек. Бул мыйзамсыз. Рахмат.